Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Көңүл бурбай эле койгула. Садыр Жапаров Адахан Мадумаровдун ким тууралуу айткандарына жооп берди. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде мурдагы депутат Адахан Мадумаровдун ким тууралуу айткан пикирине комментарий берди. Анда президент Адахан Мадумаровду өзүмчүл деп атады. Адахан байкуш алжып калган, ага көңүл бурбай эле койгула. Ал бүгүн өзүнүн айтканына эртең каршы чыга берет. Учурдагы кырдаалга карата пикирин жана позициясын өзгөртүп кете берген адамдарды мамлекетчил адам деп айтууга болбойт. Андай адамдар өзүмчүл болушат. Мен эле болушум керек, менден башка эч ким эмес дешет. Бир мисал келтирейин. 2009-жылы мен комиссар болуп иштеп турганымда Transparency International эл аралык уюмунун жетекчисин ээрчитип алып Адахандын кабыл алуусуна баргам. Анда ал мамлекеттик катчы болуп турган, өлкөнүн эң башкы идеология эли да. Алар чыгып кеткенден кийин Адахан мени алып калып столдун үстүндө жаткан кагаздарды алып мага көргөздү. Кагазда жаңы туу, жаңы кийим, жаңы герб тартылган экен. Туунун өңү көк экен. Мына ушуларды алмаштыруу боюнча маселе көтөрүп жатам. Илгери биздин туубуз көк болгон, манас атабызда көк асаба деп айтылат. Ал эми бул гербтеги бүркүттү карасаң, балтыры тооктун санындай болуп турат. Бүркүт дегендин балтыры жоон болуш керек деген. Мен ооба туура айтасыз. Өзгөртсөк туура эле болот экен. Желекте жарашыктуу болуптур. Сиз кыйын адамсыз, ушунун баарын байкаган деп мактап коюп кете бергем. Анысын унутуп калса керек бечара. Анысын коелу. Кече жакында эле курултайсыз өнүгө албайбыз. Курултай бизге аба менен суудай керек деп сүйлөп жүргөн сөзүн бүгүн унутуп калып, курултайга каршы чыгып жүрбөйбү деген Садыр Жапаров. Жанар Акаев. Бишкекте Кулеев деген көчө бар. Байкуш ошо кишиге жалкам. Бүгүн 30-октябрда Жогорку кеңештин жыйынында Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралып кабыл алынды. Ага ылайык жалпы 17 айыл аймак жана айылдардын аталышын өзгөртүү сунушталууда. Депутат Жанар Акаев алардын 12си адамдардын ысымы менен аталып жатканына нааразы болуп, келечекте жер сууларга адам аттарын коюуга мораторий киргизүү керектигин айтты. Бишкек шаарында Кулеев деген көчө бар. Байкуш ошо кишиге жалкада. Качан көрсөң Кулеев көчөсүндө сойкуларды кармады, бычакташты деген жаңылык. Эми ал кайсын Кулеев деген акын, журналист, аскерий кабарчы болгон. Ошол кишиге чындап аянычтуу. Ушундай боло бербеш керек да эми. Маселен, Айтматов көчөсүндө мындай болду деген өңдө. Андан көрө көчөлөргө номер берүүгө өтүшүбүз керек, деди Акаев. Беле кетсек, Акаев буга чейин дагы айыл, шаар, көчөгө адам аттарын берүүдөн алыс болууга чакырып, бул Кыргызда өзүнчө бир оору болгонун айткан. Оор абалда тергөө абагындагы Имамидин Ташевдин өзүнө кол салганы айтылууда. Кейжи Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев тергөө абагында өзүнө кол салган деген жүйө менен ооруканага жеткирилгени кабарланууда. Бул тууралуу бүгүн 30-октябрда анын жактоочусу Самат Мацаковго таянып Азаттык сайты жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда УКМКнын тергөө абагында кармалып турган ишкерди тез жардам муунасы ооруканага алып кеткен. Мен бүгүн Ташевка жолугуу үчүн УКМКнын тергөө абагына келгем. Ал жердеги нөөмөтчү киргизбей күтүп тур деп койду. Ошол жерден Имамидин Ташев өзүнө кол салып, тез жардам менен ооруканага алып кеткенин угуп калдым. Мен 103 аркылуу тез жардам кызматына чалып сурасам, мага УКМКнын тергөө абагына 40-45 жаштардагы эркек адам өзүнө кол салганы тууралуу чакыруу болгонун, тез жардам аны шаардагы номер 4 ооруканага алып кеткенин ырасташты. Бирок ал өзүнө кантип кол салганы тууралуу маалымат беришкен жок. Мен да азыр эле ооруканага келдим деген адвокат. Айрым ЖМКлар анын оор абалда экенин жазышты. УКМК бул тууралуу маалымат бере элек. Парламент мамлекеттик мейманканаларда кумаркана ачууну дароо 3 окууда колдоду. Бүгүн 30-октябрда Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын оюн-зоок иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, дароо 3 окууда кабыл алынды. Ага ылайык мамлекеттик жана муниципалдык мейманканаларда кумаркана ачууга уруксат берилет. Эми ага президент кол койгондон кийин күчүнө кирет.
Мыйзамга ылайык кумарканаларды, рестораны бар мейманканаларда гана ачууга болот. Ресторанда кеминде 100 орун, ал эми мейманканада 20 номер болушу шарт. Мектеп, бала бакча, окуу жай, турак үйлөрдө кумаркана ачууга тыюу салынган. Азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча мамлекеттик жана муниципалдык же мамлекеттин үлүшү бар мейманканаларда кумаркана ачууга тыюу салынган. Мындан улам ал норманы алып салуу үчүн өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоорун экономика жана коммерция министринин орун басары Гүлшат Асылбаева тааныштырды. Асылбаева депутаттардан долбоорго бир эле учурда 3 окууда добуш берүүнү суранды. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Дастан Бекешев мыйзам долбоорун кароодо депутаттардан сунуш түшпөгөнүн, ошондой эле 3 окууда добуш берүү боюнча фракциялардын корутундулары бар экенин билдирди. Добуш берүүнүн жыйынтыгында мыйзам долбооруна каттоодон өткөн 79 депутаттын 59 макул, 3 каршы деп добуш берди. АКШ Түндүк Кореянын аскерлери Орусиянын Курск облусуна киргенин жарыялады. Пентагондун растоосунда Курск аймагына Түндүк Кореянын 2000 аскери жайгаштырылды. Бул тууралуу АКШнын Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Патрик Рейдер брифинг учурунда билдиргенин РИА Новости жазды. Анын айтымында Түндүк Корея өзүнүн жалпысынан 10 000 аскерин Орусияга жөнөтүү үчүн машыгуудан өткөрүүдө. Бул аскерлер Украинанын жанындагы орус күчтөрүн жакынкы бир нече жумада күчөтөт. Түндүк Кореянын учурда 2000 аскери Украинага жакындап, Курск облусунда Украина менен чек арага жакын жерде жүрүшөт деген Райдер. Бирок ал айткандарына эч кандай далил келтирген жок. 18 октябрда Түштүк Кореянын чалгын кызматы Пхеньяндан Орусияга жалпы саны 12 000 аскери бар 4 бригада жөнөтүлүп жатканын жарыялаган. Бир нече күн өткөндөн кийин Зеленский Түндүк Корея согушка иш жүзүндө кошулганын билдирген. 23 октябрда АКШнын Коргоо министри Ллойд Остин Пентагондо Түндүк Кореянын аскерлери Орусияда жүргөндүгү тууралуу далилдер бар экенин айткан. Ал Түндүк Кореянын аскерлери Орусиянын Приморск аймагына жана Курск облусуна жайгашканын билдирген.